Адвокат Жээнбековдун кабинетинен табылды делген Атамбаевдин видеосун жарыялады. Жактоочунун айтымында Ак үйдөгү президенттин кабинетине кирген жаран Аша Слесарев 42 мүнөт деп жазылган дискти таап алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев менен абактагы жолугушуусу жашыруун камерага тартылып алынган. Бул туурасында Атамбаевдин экинчи адвокаты Замир Жошев билдирип, видеосун жарыялады. Анын айтымында жарандардын бири 6 октябрга караган түндөгү башаламандык маалында Ак үйдөгү президенттин кабинетине кирип, Аша Слесарев 42 мүнөт деп жазылган дискти таап алган. Андан соң ал адвокат менен байланышып, дискти берген. Соңунда Жошев өлкө мыйзамдары боюнча шектүү же айыпталуучу өзүнүн жактоочулары менен өз алдынча эч ким тыңшабаган шартта жолугушууга укуктуу экенин баса белгиледи. Ваша жена, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. С выздоровлением вас. Благодарю. Рад видеть вас. Сколько времени там? Здесь тоже остановились. 12 ровно. 12. А вы без часов, да? Я забыл сегодня одеть их. Спасибо. Тут все время в 3 метрах. Айнура говорит, передачу передают, вроде вот. Все одна была. Не надо. Не разговаривай. Если процесс сорвется, конечно, я думаю, что не будет.